Уже мыналар уже пішті баштады да. Пішті баштап тұрмаған. Мухаммед Темиров Алга айылынын тургуну. Көп жылдан бери дыйканчылык менен алектенип келет. Ал күнөскана иштетүүнүн сырларын жакшы өздөштүргөн. Алгач помидор, бадыраң өстүрүп, кийин лимондун көчөттөрүн алып келип отургузган. Каарман лимондорду өстүрүүнүн жана аны кароонун сырларын айтып берди. Койлордун кыктан салып чабып коебуз, болду. Ошол бойдон сууну коебуз. Суу коюлат. Канчада бир суу коюлат? Бир айда 2 жолу суу ичет. Ал эми Таваккал Аманов өзүнүн короосун жүзүн бакка айлантып киреше таап келет. Учурда жүзүн бышып мөмө берип турган убак. Амановдун үй бүлөсүнүн мээнетинин акыбети кайтып, түшүмдөрүн жыйнап турган учуру. Жүзүн бактагы бышкан жүзүмдөрдүн көбү үзүлүп сатыкка чыгарылган. Жакшы карасаң, ушу 3 килограмм. Стандарт кылыш үчүн 1,5-2 килограмм өзү стандарт коробкага салган. 1,5 килодагы жакшы болот. Коробкага кичинерээк болсо жакшы болот. Кадамжай районунда тургундардын басымдуу бөлүгү багбанчылык менен алектенет. Облуста Алга айыл өкмөтү мөмө жемиштин мекени катары белгилүү. Учурда мөмө жемиштерди жыйноо кызуу жүрүүдө. Дыйкандар быйыл түшүмдүүлүк мол болгонун айтышууда. Сайкал Кулназарова, Бексултан Гайратбек уулу, Алтын бешик жаңылыктары.